Ош шаарынын четинен арзан жер издегендер барбы? Анда бул видеону аягына чейин күзөтүңүздөр. Бүгүн биз сиздерге тест кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын түндүк батыш тарабындагы Ишкабан айылынан кийинки Кызыл Байрак айылынын жан конушунан сатыла турган 5 сотук жер тилкесинин өтө шашылыш түрдө сатыла тургандыгын маалымдайбыз. Башында сатылуучу баасын айтып өтөлү. Буюрса 2 миллион 200 миң сомго бааланууда. Бул айтылыш баасы кеми болот, ырымына бир аз түшүрүлүп берилет достор. Көрдүңүздөр, казыктары кагылган, чек аралары такталган, кызыл китеби бар. Ынтымактуу беш кошкон эл жашайт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына ушул Керметоонун тескей тарабында жайгашкан. Барсбек Күргөбайына тактап айтканда, шаардын карамагына западный тарапка буюрса 7-8 мүнөттө жетесиздер. Анан Ош шаарындагы эң чоң базар мына ушул сиздерге жакын жерге көчүп келген. Буюрса базар дагы жакын болуп калды. Эми толук маалыматтарды дагы беребиз. Жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун бир катар тартып көрсөтөлү. Андан кийин жер боюнча маалыматтарды беребиз. Жанагы сатыла турган жерге келүү жолдорун сиздерге дал ушул жерден тартып көрсөтөйүн. Бул жакта болсо Барсбек Күргөбайы, андан сиздер Элдорадо Гранд же жаңы базар тарапка келе жаткан болсоңуздар, светофор, биринчи светофор, андан сол тарапка Ишкабан айылы деген аркадан түз ичкери кирип бара бересиздер. Жанагы биз көрсөткөн жол менен асфальтты бойлоп түз келе бересиздер. Дал ушул жерде Кызыл Байрак айылы деген жазуу тактайчасын көрүп, сиздер сол тарапка буруласыздар. 200 метрден кийин канал бар, андагы көпүрөдөн өтүп эле сол тарапка бурулуп, анан оң тарапка бурулуп жогору чыгып бара бересиздер. Көпүрөдөн өтүп сол тарапка бурулуп, мына ушул четтеги жол менен түз келе бересиздер. Буюрса ушул жерге келгенде жол экиге бөлүнөт. Бир жагы мына ушул сол тарапка кирип кетсе, ортолукта ушул үй, анан мына четтен анан бул жактарга жолдор чачырап кетет. Эми сиздер түз келе бересиздер дагы дал ушул жерден өтүп, мына ушул үйдүн чек арасынан өтүп эле оң тарапка бурулуп, тетиги бетондор төгүлүп турат го. Ушулан сиздер оң тарапка бурулуп, тетиги дөңсөгө чыксаңыздар, солго бурулган жерде даректерде айтканча толук маалыматты ошол жерден берүүнү улантабыз. Анан достор, түз келгенден кийин мына ушул үйдү эстеп калыңыздар. Мына ушул тараптан дагы чыгып, кызыл чатырлуу үйдөн түз чыгып барсаңыздар дагы боло берет. Айырмасы жок. Мына ушул туштарга барып маалымат беребиз. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз бери чыгып келе жатасыздарбы? Мына ушул дөңсөгө чыксаңыздар дагы болот, же чыкпай эле тетиги жерге барсаңыздар дагы болот достор. Бул жерде 8-көчө 9-номер катарда жайгашкан үйдүн дарегине болжолдоп келе бересиздер. Анын бет маңдайындагы 2-катарда турган ушул арматуралар сайылган, казыктары кагылган жерге көзүңүздөр түшөт агайын туугандар. Анан эми ушул 8-көчөнүн 9-катар номериндеги үйдүн бет маңдайында ушул шагыл төгүлгөн бир машина. Ошол сиздердин жериңиздердин өзүнө төгүлгөн. Түндүк тараптагы сиздердин түндүк батыш тараптагы чек араңыздар ушул жерден башталат. Бул жагына болсо тетиги казыкка 20 метр эсептейсиздер. Бул жагына 25 метр. Бул жагына өтөлү азыр сиздерге. Буюрса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 достор. Көрдүңүздөрбү? 20-га 25, бул жагы кадамдабасам дагы 20 метр чыгат. Казыктары кагылган, кызыл китеби бар. Буюрса бул жерге суу тартып келүү, таза суу долбоору иштелип жатат. Жакынкы жылдар аралыгында же ушул жылы таза суу дагы келип калышы толук ыктымал. Свет келген. Мына ушундай стандарт столбулар тургузулуп, электр энергиясы ар бир үйгө киргизилген. Сиздер дагы үй сала турган болсоңуздар, тартып ала бересиздер. Трансформатор болсо жакын эле жерде жайгашкан. Мынакей. Андан сиздерге далил катары көрсөтүп коеюн. Жолдору сүрдүрүлүп, шагыл таштар төгүлүп, буюрса өнүгүп келе жаткан жаңы конуш. Сиздерге насип кылсын, мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Агарыңыздар көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр. Мечит, мектеп, бала бакчалар буюрса мына ушул жолдун наркы четиндеги Кызыл Байрактын өзүнүн айылына каттай бересиздер. Балким Ишкабанга. Негизи жаңы мечит, мектеп, бала бакча, соц объектилер мына ушул үйлөрдүн наркы тарабында атайын месталары калтырылган.
ошол жерге буюрса салынат. Бул дагы жакынкы жылдар аралыгында. Бул эми жаңы конуш. Эми баш көтөрүп өнүгүп келе жаткан элдер курулуштарынын үйлөрүн салып, көчүп келе жаткан убага. Насып кылсын сиздерге. Содаңыздарды берсин.